Барыңыздардын курбан айдыңыздар маарек болсун. Шариятыбыздагы эң улуу курбан айттарыбыздын бири курбан айтында Аллах Таала тарабынан буйрулган жана Аллах Таала тарабынан сиз менен бизге важип болгон курбандык чалуу амалдарында Аллах Таала тарабынан 3 жандыкты курбандыкка чалууга буйрулган. Бул жандыктар болсо, биринчиси кой жана кой сыяктуу эчкилер болсо, экинчиси бул бодо малдардан уй, топоз же буйвол сыяктуулар болсо, үчүнчүсү бул жандыктан төө жандыгы деп айтылган. Мына ушул курбандыктарды сөзсүз түрдө курбандыкка чалууда бул албетте ибадат, Аллах Таалага такарруп болгондуктан адатта айып эсептелген кемчилдиктерден аруу болуусу, тагыраак айтканда көзү көр же сокур болбосу керек, же мүйүзү сынык, же кулагы жок, же куйругунун же кулагы 3/1 же жарымы жок болгон, адатта айып эсептелген, базарда өтпөй калган кемчилдиктүү малдарды курбандыкка чалуу бул жараксыз. Мына ошондой эле курбандыкка чалууда биз дайым айт намаз окулгандан кийинки чалынган курбандыктарыбыз ошол Аллах Таала тарабынан буйрулган важип милдеттүү болгон курбандыктын ордун өтө тургандыгы. Ал эми айтка чейинки союлган жандыктарыбыз ал жөн гана күнүмдүк союлган эт сыяктуу садака болуп калат.